Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Баарыңыздарга салам. Урматтуу элим. Кайдыгер карабай ушул эфирди бөлүшүп коюшуңуздарды суранам жана өтүнөм. Бир нерсе боюнча айтып коюуну туура көрдүм. Азыркы убакытта күтүүсүз жерден күтпөгөн люстрация, күтпөгөн алмашуулар болуп жатат. Бирок ошого байланыштуу өз оюмду билдирип коюуну туура көрдүм. Азыр жаңы эле Facebook тармагында, соцсетте Акжолтой Тукунов деген мурдатан айтып жүргөн, билимсиз, сабатсыз, аты жөнүн жаза албаган Акжолтой Тукунов деген антимонополиянын замы өзүнүн полномочиясын билбей, өзүнүн корочкасын ар кимге сүрөткө тарттыртып, ар кимге көргөзүп, жада калса бир маркетке кирип корочкасын алдыртып койгонун дагы билебиз. Мындай сабатсыздар мамлекеттик кызматкерде иштебеш керек деп так кес айта алам. Жана ошол адам Facebook тармагына мындай деп жазыптыр. Кыргызстанда арзанчылык болсун десеңер, плюс дегенди баскыла депчи. Мисалы, мен дагы уялам да, мага плюс керек болуп атат, мага плюс басып койгулачы дегенден. Аны бир могул Facebook тармагында упай топтогондор, канча актив бар экен ошону текшергендер, жана башкалардын баары ушинтип мындай тамаша кылып алган да. Эл кыйынчылыкты көрүп аткан кезде, кыйналып аткан кезде плюс баскыл деп плюс сурап жүргөн Акжолтой Тукуновду эмне үчүн Акылбек Жапаров сиз кече казино арам деп, кайра казинону арам деп айтып, дальше чыкпай, принцибинен тайып, кызматка баргандан кийин жарым жолдон оңкосунан түшүп, кызматка отуруп калды. Ушуга окшогон сабатсыз адамдарды алгыла деп мен азыркы убакытта айтып атам. Акылбек Жапаров, если Акжолтой Тукуновду кызматтан албай турган болсоңор, анда өзүңүздүн ордуңду бошотуп бер. Премьер-министрликке, министрлер кабинетин жетектей турган Кыргызстанда менмин деген чыгандар, Кыргызга кызмат кыла турган менмин деген атуулдар бар экени белгилүү. Экинчиден, Кыргыз кыйналып аткан кезде, кымбатчылык менен алышып аткан кезде, Акжолтой Тукунов эмне үчүн Facebookка ойлонуп жазбайт? Тукунов Альфонс, мен маалыматым бар. Кимге чалып, эмне информация сурап атканыңды, кандай информация сурап атканыңды мен так айтып коеюн. Аркам таптаза. Биринчиден. Экинчиден, мени жамандап, жалган маалыматтарды айткан сенин досуң кимге канча миң доллар карыз экенин, кимге бере албай жүргөн полный бүттүк фактылары, аудио запистери, паспорттору, жөнөткөн машиналары, документтердин баардыгы бар менде. Так айтып коеюн, мен ар дайым айтып жүргөм. Сөзүмө турган, өзүмө бек, айтканымды кылган, айткандан кайтпаган инсандардын биримен. Ошон үчүн фейк бот троллдорго, саясий сойкуларга, жанагыл кече саясатта жүрүп, Кыргызстандын баарын талкылап, бүгүн сатып алабыз деп кызыктар болуп аткан адамдар жок эмес, бар. Ошолорго да сатылган эмесмин. Мудан 1,5 ай мурун мага да куда түшүп келгендерин айдан ачык калдайын калың элге айткам. Мен эч кимге сатылбайм, жана эч кимден коркпойм. Бул бийлик болсо дагы, бул бийлик кеткенде дагы мен башымды жаап, бетимди жаап жүрө турган акыбалда эмесмин. Болгону ууруларга уурусуң, жегичтерге жегичсиңди айтып аткан адамдардын биримин. Колуңардан келеби айткыла, духуңар жетпейби? Кысып отургула, жана сүйлөп аткан троллдор, фейктер, боттор командасы. Азыркы убакытта кемпир-абатты раскачка кылып, Баткенди раскачка кылып атасыңар. Ушундай кыйынчылык болуп аткан кезде, кемпир-абат маселесине хайп кылып жөн эле Мадумаров айтып аткан кезде, Баткенди хайп кылып, Мадумаровдун троллдору хайп кылып аткан кезде, Акжолтой Тукунов, сенин моралдык укугуң барбы? Плюс баскыла, арзанчылык болсун деп. Анда биз баардыгыбыз плюс басып жүрөр эл, арзанчылык болот деп. Кызматыңды аткара албайсыңбы? Давай, шури, жогол, көзгө көрүнбөй. Акылбек Жапаров, азыркы убакытта бүгүн 4 министр кетти. Доскул Бекмурзаевден ушу Акжолтой Тукунов мыкты иштеп атабы? Азамат Жаманкуловдон Акжолтой Тукунов мыкты иштеп атабы? Давайчы, алгыла ушуга окшогондорду. Жаман жанды кашайттыңар силер. Мен баягы айткам, давай, элге бере турган убактыңар келди. Калайган калың эл 300 миллион сом топтоп берди. Бир эмес 2 жол топтоп берди. Давай, Дамаскты бергиле. Убактылуу гана жашап турсун десем, унчукпай кутулуп кеттиңер.
Качан бересиңер силер? Аткаминерлер, уурулар, жегиштер, карапайым калктын терисин тескер сыйрыгандар. Мен Садыр Жапаровду сыйлаган үчүн, Садыр Жапаровду колдоганым үчүн гана уун чыкпай отурам. Атак кече 10-жылы Талас областынан жолук салынып чыгып кеткен Акылбек Жапаровду принциби жок. Ар бир бийликке кызмат кылат экенин, ар бир бийликтин алдында жүрөт экенин айдан ачык белгилүү. Мен эч кимден коркута албайсыңар. Мен эч кимден коркпойм жана корккон да эмесмин. Мен бул бийликке каршы чыгып аткан жерим жок. Бул бийликте туура эмес кадрлар бар. Акылбек Жапаровго окшогон жана Акжолтой Тукуновго окшогон. Ошолорду айтып атам. Акжолтой Тукуновду Акылбек Жапаров алып келди, анткени күнөөкөр. Ошого окшогон адамдар сразу жоопкерчиликке тартылыш керек, жана кызматтан алыныш керек. Бир да нерсени чечкен жок. Бардыгы кымбаттап атат. Бензиндердин баары өсүп атат. Ошолордун баары эмнеге карабайт? Анткени антимонополия бир эле кол менен Бишкек, Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас, Нарын, Көл полный бүттүгүн бир бага коюп койгонгалардын укугу бар. Булардын акылы жетпеген үчүн, акылы тайкы болгон үчүн эл азабын чегип атканын баарыбыз билебиз. Мына бүгүн мага бирөө кайрылды. Эмне үчүн уруш талаш жаңжал болуп атат деди. Анткени деди. Баткенден өрүктөрдү адамдар келе 600 сомдон саткан деди убагында. Эмне үчүн ошолор антимонополия карабайт деди. Өрүктөрүбүз күйүп кетти, дагы кымбаттайт да отурат дейт. Антимонополия саткан дагы, алганга дагы, бергенге дагы полный бүттү выгодно кылыш керек. Ошон үчүн Акжолтой Тукунов так бул эфир сага болот. Альфонс катынан катын алмаштырып калжаңдап жүргөнүн баарын билебиз. Токтот давай. Уже тайраңда уже бүттүңөр. Жокиге айтыпсың. Шанс келди, азыркы убакта чөнтөктөрдү толтуруп алалы. Иштеп алалы, акча жасап алалы деп. Антимонополия, башка кызматтар акча жасай турган жер эмес. Силер бийликке келерден алдын, кызматка келерден алдын көтүңөрдө эчтекеңер жок болчу. Азыркы убакта кече кайненесинин үйүндө, кайнатасынын үйүндө жашап аткандар азыркы убакта особнякта катар 570 алгандардын баарын билебиз. Бул кайрылуу ууруларга айтып атам. Билбейм, мен таң калам. Президентибиздин айланасына барып кантип кирип кетесиңер? Кантип ошого жагынып аласыңар? Түшүнбөйм. Же дубалап саласыңар бир мемлекет бир эмеге барасыңар да, бир ушундай поступкага барасыңар да. Силердин айыңардан негативтер көбөйүп, силердин айыңардан шамен кокшон шакалдар көбөйүп, шайтандар көбөйүп, чыккынчылар көбөйүп, кыйынчылыкта ушундай нерселерди айтып атат. Дагы бир нерсени баса белгилеп айтып коеюн. Акылбек Жапаров, мен сизге айтып атам. Сиз деп. Мен жарандык активист, Кыргызстан кайдыгер карабаган. Аябай мени жакшы тааныйсыңар. Уялам да. Мен постоянно саясаттын саясий кырдаалы кандай болуп аткан полностью бүттүгүн карайм. Бүттүгү дөдөйлөр отурат. Кимдер алар? Барып алып, кылыбыз кыйшайбайт деген жана Эдил Байсалов. Кече барып алып, суроо берсе, ушу канча застава бар, кандай эме бар, полный бүттүгүн, баграндар канча полный сураса, жооп бере албай турат. Ошого окшогон билимсиз адамдарды эмне алып отурасыңар? Же силердин көзүңөр алар өтө грамотный, аябай дерзкий көрүнөбү? Мына менин эле мисалы, мына эксперт эмесмин, бирок мындай менин бул эмем да, көз карашым да. Экинчиден, таң калганым мен, мынакей коопсуздук кеңешинде эме турат, Марат Иманкулов турат. Мисалы, мен ал киши менен жаман жакшы эмем жок, бирок Марат Иманкуловдун сүйлөгөнү орунду эмес да. Биз билгенбиз деп турат. Билсең алдын ала чара көр да. Ошондой сүйлөй албай турган, же иштен жок, же сөздөн жок, же алдай албайт, же бир ачуучундукты айтып эме кыла албай турган кадрлардын эмне кереги бар бизге? Бүгүн 4 адам кетти. Мына президентибиздин жарлыгы менен, колу менен 4 адам кетти. Мен каалайт элем, Акылбек Жапаровдун полный министрлер кабинетин таратып салыш керек. Бир гана Камчыбек Кыдыршаевич менен, бир гана Садыр Нуркожоевич гана калыш керек да, калган баарын башынан түзүш керек. Мындай өнүгө турган, өсө турган, мындай мыкты мамлекетке кызмат кыла турган Кыргызстанда кулундар көп. Бир эле Акжолтой Тукунов менен, бир эле ушул Эдил Байсалов менен же Марат Иманкулов менен чектелип калган жок.
Мен ойымды ким колдойт, мисалы айткылачы. Мен апайса эмесмин, мен бийликти колдогон адаммын. Бирок могу окшогон акмактардын көзүнө сай өмөтпесек, эртең кыйынчылык кимге келип чөт? Мына азыркы убакта мен айтып атат азыр мына Садыр Жапаровдун эң мына ушу колдоочусу, активдүү эмеси, мына ушу Садыр Жапаровдон акча алып турат деп. Мына мени жоопкерчиликке тартабыз. Мен коркпойм. Садыр Жапаров бул бийликтен кеткен күндө дагы эмки бийлик, башка бийлик келгенде мени сурай албайт. Так айтып коем. Анткени мен тазамын. Мен акмын. Эч ким иштеген жокмун. Мен мамлекетибиздин өнүгүп өскөнүн каалаган адамдардын биримин. Мен да 10 жыл мигрант болгом. 10 жыл тентигем. Чет мамлекетте жүргөм. Ошон үчүн Акылбек Жапаров, давайте Ак Жолтой Тукуновду алгыла, же өзүңөр кеткиле, давай отставкага. Уже надоело вообще эле. Силерге мындай жылуу сөз жакпайт. Менин колумдан келсе, силерге окшогондорду давно курутмакмын. Биз Кытайга, башка мамлекетке миллиард деген доллар акча карызбыз. Аны Атамбаев карыз кылды, аны Сооронбай Жээнбеков карыз кылды, Акаев, Бакиев, Отунбай алар карыз кылды. Азыркы убакта Садыр Жапаров төлөп атат аны. А силер ошол бир канча 500га жакын уурулар, ошолордун баардыгы мамлекетти тоноп туруп, мына азыркы убакта мамлекеттин баарын карызга батырып, кымбатчылыктын баары мына азыркы убакта элге басты, кыйынчылыктын баары элде. Силер болсо кайф кармап жүрөсүңөр. Таңыңан саатыңар эле 50 миң, 100 миң доллар. Балдарыңардын айдаган машиналары 300 миң, 400 миң доллар менен жүрөт. Тиякта мына азыр Сапар Исаков, мына Шаменов шакалдар митинг жасайбыз. Мына биз жакында келебиз бийликке деп ачыктан ачык көргөзүп атат. Давайте ошолорго чара көргүлө. Ошолорду камагыла алып келип туруп. Не үчүн камабайсыңар аларды? Мисалы Сапарды Максимдин машинасын урду алган үчүн, келин баген урду алган үчүн алып келип туруп камап койсо болот. Качкын. Канча деген акчалардын баардыгы дайынсыз жоголуп кеткен. Ошонун убагында жоопкерчиликке тартпайсыңар ушул окшогон нерселерди. Өзү негизи эски чарылдап аткан жанагыл сүйлөп аткан аферисттердин полный бүттүгүн камаш керек. Камап туруп баардыгын жоопкерчиликке тартыш керек. Парламентте бир ушу Мадумаровго тат албай отурушат канча деген депутаттар. Мадумаровдун оозун жаппайсыңарбы? Мадумаров мына Көксай, Токмоктун тушу, мынаки Баткенде 275 метр Садыр Нуркожоевич өзү айткан. Мына ошол. Ошонун айына 2 жол согуш чыкты. Мынаки Токмоктун тушу 50 гектар анклав, Ысык көлдөгүл, Радуга Вест. Жана эс алуучу борборлор. Мынаки Каркыра казактарга кеткен. Айтпайсыңар ошону. Мына Мадумаров ак болуп калыптырбы? Мадумаров аппак болуп азыркы убакта Кемпироватты айтат. Кемпироват кетип калды деп атат го деп. Мадумаровдун ар бир сөзү калп биринчиден. Экинчиден, дагы бир нерсени баса белгилеп айтып коеюн. Мадумаров 2001 жылы улуттук телеканалдан чыгып, бульдозор Азимбек Бекназаровду камап койду. Ал Азимбек Бекназаров өз абалын билбей, оорак балда жатат деп элди көтөргөн үчүн канча адам кырылды эле? Ак Суу окуясында 7 адам кырылган. Акаевдин биринчи ушу Акаевди алып чыкканга ошо себепчи болгон. Мына революцияны ким баштады? Эми Мадумаровго суроо берип, Адака Мадумаров, сен мондай иш кылдың эле го, монттиң эле го, сен мурдагы 13-жылдагылар сен эметип, алкаштар жана бомбуштар деп айттың эле го десе, журналисттердин оозун басып кууп чыгып атат. Мына мен чыгарып атам. Ошолорду кошуп коелам YouTube'га. Ошондо 200'дү мен биринчи кыргыз болуш үчүн, орус болуш керек, андан кийин кыргыз болосуң деп кече барып туруп, Первый каналга барып 100 миң доллар берип келгенине калып беле. Садыр Жапаров менен атаандаш боломун деп 6% алдыбы? Азыркы убакта чыгып алып, ашатчысы да чыгып атат, башкасы да чыгып атат. Бүттүгү мени жаман көрөт. Мен так айтып коеюн, мурда да айтып жүргөм. Мени үстүмдө калдайган калың эл, аркамда үстүмдө Кудайым жана азыркы президентибиз Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев колдойт экенин мен жашырбайм. Бирок ачуучундукты айтып атам. Давайчы, иште албайсыңарбы? Моно министрлер кабинети отура бербей, давай тарагыла. Жаңы состав келсин. Мыкты инсандар келсин. Энергиясы бар адамдар келсин. Анан кийин арзанчылык болсун десеңер, плюс басып коела деп адам нервин кашайтасыңар. Биз эмне ушу Ак Жолтой Тукуновго окшогон аферисттер, бандиттер, карапайым калктын тагдырын талкалагандар келип туруп, ушу бийликте отурсун деп бизни көчөдө жүрдүк беле. Менин бир тууганым 3 жыл ошон үчүн түрмөдө жаттыбы. Канча деген балдар
тертип башы кетти. Ошолор ушулар үчүн турду эле. Бул да эскертүү. Ушул эфирди кайдыгер карабай бөлүшүп койгула, ютуберлер баарынан сурамжан чыгарып койгула. Давай татыктуу талапкерлерди алып келип койгула. Көзүңөргө баары эле золотой көрүнөт окшойт. Биз бул жакта мына биз көчөдө жүргөн. Биз көрүп атабыз булардын деңгээлин. Базар жок. Садыр Жапаров, Ташиев кандай иштеп атканын эл көрүп турат. Бирок Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев экөөнүн иштеп аткан ишин Тукуновго окшогон, Байсаловго окшогон, могул Марат Имамкуловго окшогон, Акылбек Жапаровго окшогондор жууп кетип атат. Аны мен эмес, мага жолуккан карапайым эл айтып атат. Садыр Жапаров канча иштер жасап атат. Мына мондай кылып, тигиндей кылып атат деп. А бирок ушулардын ишин мага окшогон акмактар жууп кетип атат. Кайдыгер карабай ушул эфирди бөлүшүп коюңуздар. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым ачуу чындыкты айткам, жана да айтам. Кудай буйрса, Кудай кааласа баары жакшы болот. Оппозициялар азыркы убакытта чогулуу иштерин дагы баштады. Эртең саат 10-до дагы оппозициябыз деген аферисттердин полный бүттүгү бир жерге чогулуп атат. Сүйлөшүүлөр жүргүзөт экен, өздөрүнчө саясий блок түзөт экен. Урматтуу элим, Кудай буйрса, Кудай кааласа жакын арада Кыргызстанда люстрация болот. Жакын арада өзгөрүүлөр сөзсүз түрдө болот. Баарыңыздар күтүңүздөр. Президентибиз Садыр Жапаровду, Камчыбек Кыдыршаевичти колдойлу. Көпчүлүк адамдар Жапаров, Акылбекти жаман көрөрүн баарын эле билем. Аны өзүнүн президентибиз айткан. Бирок аны ооздуруктап, оозун мурдун тыйып туруп иштетип атканын дагы билем. Бирок Акылбек Жапаров дагы жана казино арам деп жүргөн адамдарды алып алып туруп, ошолор Facebook'та шакаба кылып, биздин жинибизге тийип аткан үчүн ачуум келип кирип, ачуу чындыкты азыркы убакта айтып атам. Жана айткам, дагы айтам. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, көрүшкөнчө, ассалому алейкум.